Келгиле балдар, бүгүн биз силер менен эки орундуу сандарды кемитүүнү үйрөнөбүз. Бул жерде 65 жана 23 сандары берилген. Булар эки орундуу сандар. 65 санында 5 бирдик жана 6 ондук бар. Аны билебиз. Ондук. Ошондой эле 23 санында 3 бирдик жана 2 ондук бар. Бул жерде силер көрүп тургандай эле бирдиктер жана ондуктар өз алдынча бири-биринден өзгөчөлөнгөн түстөр менен берилген. Мисалы, бирдиктер сары түстөр менен берилген. Аларды өзүнчө бөлүп алалы. Сары түс менен бөлүп алдык. Жана ондуктарды дагы күлгүн түс менен берилген, аларды дагы өз алдынча бөлүп алабыз. Ондуктарды дагы бөлүп алдык. Бул жерде эки орундуу сандардан эки орундуу сандарды кемитүүдө биз бирдиктен бирдикти кемитишибиз керек. Бул жерде 5 бирдиктен 3 бирдикти кемитсек, анда бизде 2 калат. Жана ошондой эле 6 ондуктан 2 ондукту кемитсек, анда бизде 4 калат. 42 деген саны пайда болду. Ушул эле сандарды биз разряддык аталыштарда жазып алып, кемитсек кандай айырма болот? Мисалы, 65 санында 6 ондук жана 5 бирдик бар. 65 санында 5 бирдик бар. Ошондой эле 23 санында канча бирдик жана канча ондук бар? 2 ондук жана канча бирдик бар? 3 бирдик бар. 3 бирдик бар. Бул жерде дагы сандарды кемитүү үчүн бирдиктен бирдикти, ондуктан ондукту кемитүүбүз керек. 5 бирдиктен 3 бирдикти кемитсек, бизде 2 бирдик калды. Ал эми 6 ондуктан 2 ондукту кемитсек, бизде 4 ондук калды. 4 ондук жана 2 бирдик биригип бизге 42 санын берет.